достор, негизи могу суунун жээгинде, көл жээгинде бүт пансионаттын жээктерин ачкан туура негизи мыйзамга туура келет да. Кыргызстандын жанагы суу кодексинин 57 беренесине жана аккан суулар көлдөрдөгү бүт элге доступ ачык болуш керек негизи. Бирок эгерде ал бир стратегический объект болбосо, мындай жанагындай суу сактагыч же мисалы үчүн чолпонто резиденция алар жаап койсо болот негизи, мыйзамга да туура келет. Бирок ачканы жакшы, бирок азыркы мезгилде мындай мен биякты байкап отуруп ушундай ойго келдим да, бизге ачкан эрте экен деп, себеп дегенде элде аң сезим дагы эле жакшылап өсүлө экен да. Жакшы каралган пансионаттарды кирип талкалап, тамекилерди ыргытып, мусор таштанды кылып өлтүрүп атышат да элечи. Ал жака бир тиын төлөшпөйт. Бирок ошол жакта коттеджде жашаган элдер аны чоң деген акчаларга сатып алышкан. Ай сайын төлөшөт, ком услугалар төлөшөт, жана шыпырсын, светке, тигиге, буга депчи. Анан элдер ошондо да барып алып азыр эмнеге пирс жабык, анан тиги жабык, анан бул деп возмущаться этишет да. Негизи ошол мыйзамга ылайыктуу только жээкке сууга эле доступ болуш керек да. Жанагы пирс, зонт, ошондой эле жанагы лежактар болсо, платно болсо деле ал туура эле болот негизичи. Пирстер жапканда эле туура деп эле эсептейм да менчи. Негизи мындай туура ойлонуп көрсөңөрчү. Бекер десе эле биз өзүңөр көрүп атасыздар, бекер деген башкача мындай мамиле кылат экенбиз да. Эгерде аны наоборот таза алып жүрүп, таза кылсак, ал кеп жок анда, суроо жок анда деле, маселе деле жаралмаган эмес. Негизи эле биз пляжга барганда деле эс алган барбай эле бир тамак жеген барат экенбиз да, реальночи. Жөн эле загорать этип, сууга түшпөстөн жок, ал жака дастуркан жайып, тамак аш кылып, мусор, арбуздардан бери чыштап, тамекилер чегип, жанагы песокторго тыгып кетип элечи. Туура эмес да, даже жада калса суудун карасаңар, ошо суунун үстүндө деле памперс деле жаткан, башка нерсеси деле жаткан, тамекилер деле жаткан, туура эмес иштер көп болуп атат да. Ошол себептен мен ойлойм, азырынча могу жакшы пансионаттардыкын заборлорун жаап эле турган туура болот. Себеп дегенде эл дагы өсүш керек. Анан эл даяр болгондон кийин ошого барсак болот да. Мен мындай өзүмдүн көз карашым менен биз андайга дагы даяр эмес экенбиз да негизичи. Көбүрөөк билим алып, деңгээлибизди мындай күчөйтүп дегендей. Ошондой болбосо анда мен жакын арада мындай бир оңолуу деген болуш кыйын да. Мамлекет аракет кылып сала берсе деле, мисалы үчүн баарыбыз жеп талкалап жок кыла берсек деле туура эмес негизичи. Ошон үчүн мамлекет канча жазса деле эл оңолмойын, эчтеке оңолбойт да тоже.